Ободо BBC саламатсызбы. Лондондон соңку эл аралык жаңылыктар менен тааныштырабыз. Студияда Кубат Касымбеков. Адамзатка каршы 40 жыл мурунку кылмыштын бүгүнкү өңүтү. Камбоджада кызыл хмерлердин 2 лидери өмүр бою абакка кесилди. Ирактагы дарыялар эми курал катары колдонулабы? Исламчыл согушкерлер өлкөдөгү эң ири суу сактагычты басып алганын айтууда. Бул Америкада жасалган эмес. Алдыда кытайлык бизнесмен анимация дүйнөсүн кантип багындырганы жатканын айтып беребиз. Камбоджадагы кызыл хмерлердин ырайымсыз режиминен дээрлик 40 жыл өткөндөн кийин алардын эки жетекчиси адамзатка каршы кылмыш боюнча өмүр бою эркинен ажыратылды. Улуттар уюмунун көзөмөлү менен Пномпенде өткөн сотто мурдагы өлкө башчысы Кхеу Самха менен Пол Поттун оң колу Нуон Чеа күнөөлүү деп табылды. Булар суд жоона тартылган кызыл хмерлердин алгачкы жана акыркы жетекчилери болуп калгандай. Бул окуя жаңы доордогу ырайымсыз көрүнүштөрдүн бири болуп калды. Анда Камбоджа калкынын көбү мерт кеткен. Эми 17 жыл өтүп, $200 миллион сарпталгандан кийин биринчи жолу кызыл хмер кыймылынын жетекчилери адамзатка каршы кылмыш үчүн соттолушту. Сот айыпталуучу Нуон Чеаны өмүр бою эркинен ажыратат. Айыпталуучу Кхеу Сампха да өмүр бою абакка кесилет. 80ге чыгып калган жетекчилерге соттун өкүмү өлүм жазасына барабар. Кхеу Сампха 70-80 жылдары кызыл хмер кыймылынын эл аралык катчысы болчу. Нуон Чеа болсо кызыл хмерди жетектеген Пол Поттун иниси жана марксизмден таасирленген кыймылдын экинчи саптагы башчысы болгон. Соттун өкүмүн жүздөгөн камбоджалыктар жылуу кабыл алышты. Бирок алардын адвокаттары өкүмдү адилетсиз деп даттанаарын белгилешти. Эл аралык прокурорлор көбүрөөк айыптар боюнча соттоону каалашкан. Бирок алардын камбоджалык кесиптештери буга каршы болушту. Өлкөнү 30 жыл бою башкарган кызыл хмер кыймылынын мурдагы аскери Хун Сен кененирээк иликтөөгө бөгөт болгону кабарланып келет. Сот иши көп кемчиликтер менен коштолсо да, көп маалыматты ачыкка чыгарып, көп жылдар бою өлкөнү туңгуюкка батырган доорду жакшыраак түшүнүүгө жол ачты. Иракта исламчыл согушкерлер түндүктөгү 15 шаарды колго алганын, алардын ичинде христиандардын ири каласы бар экенин билдиришти. Аларга каршы бир нече жумадан бери күрөшүп жаткан күрд согушкерлери чегинүүгө аргас болду. ISIS тобу Мосул шаарындагы суу сактагычты да ээлеп алганын айтты. Бул Тигр жана Эфрат дарыяларынын боюндагы конуштарды суу каптайт деген кооптонууларга себеп болууда. Месопотамиядагы белгилүү Тигр жана Ефрат дарыялары. Кылымдар бою Ирак чөлүндө жашаган кишилер үчүн жашоонун булагы болуп келет. Бирок дарыяларга жакын аймакта Ирак армиясы ISIS же Ирак жана Аль-Шам исламдык мамлекети деп аталган экстремисттик топ менен кармашып жатат. Абу Кадир көп жылдар бою Ефрат дайрасынын боюнда жашап келген. Албетте суу биз үчүн өтө маанилүү. Биз сууну бардык тиричилигибизде колдонобуз. Ичебиз, ансыз жашоо жок. Дарыянын бул тарабы Мусаиб деп аталат. Шииттерге таандык бул аймак баш кала Багдадтан 1 сааттык алыстыкта жайгашкан. Эми бул жер ISIS-тин кийинки бутасына айланышы мүмкүн. Тигр дарыясы стратегиялык мааниге ээ. Бул дарыя чоң жана кичи шаарларды аралап өлкөнүн баш каласы Багдадты да суу менен камсыз кылат. Эки дарыянын агымын бир нече суу сактагычтар тескеп турат. Акыркы бир нече жумада ISIS тобу дарыянын боюндагы шаарларды, айылдарды басып алууда. Алардын максаты суу сактагычтарды өз көзөмөлүнө алуу. Алар шаарларды сууга чөктүрүшү мүмкүн. 2 ай мурун ISIS тобу Фалужа суу сактагычын ачып салган. Андан соң Абу Гариб шаары суунун астында калды. Экстремисттик топ менен Ирак армиясы кагылышып жатканда, бул стратегиялык дарыялар элди көзөмөлдөө үчүн колдонулушу мүмкүн. Сиз көрүп жаткан BBC эми күндүн башка жаңылыктарынын кыскача тизмеги. Орусия Украинадагы кырдаалга байланыштуу Москвага жарыяланган санкцияларга жооп кылып, Батыш Европадан келүүчү тамак аштарга тыюу салды.
Премьер-министр Дмитрий Медведев АКШ, Евробиримдик, Австралия, Канада жана Норвегиядан кеминде 1 жыл импорт болбой турганын айтты. Ал Орусия батыштын аба каттамдарына да тыюу салууну караштырып жатканын кошумчалады. Украинанын чыгышындагы Донецк шаарында ооруканага соккурулуп 1 киши каза тапты. Экөө жаракат алды. Түндө артиллериялык аткылоодон дагы 3 киши мерт болгон. Украина армиясы менен орусиячыл жиктилер кармашып жаткан маалда шаар бийлиги тургундарды көчөгө чыкпоого, коопсуз жай издөөгө чакырууда. Google компаниясы мындан ары интернеттен издөө кылганда коопсуз веб-сайттарга көбүрөөк артыкчылык берерин билдирди. Компания сайт ээлерин коопсуздукту жакшыртууга чакырууда. Бул чечим сайттарды хакерлердин чабуулуна каршы турууга шыктандыруу максатында кабыл алынды. Кытайдын дымагы күч экенинен эч ким деле күмөн санабаса керек. Бирок бул өлкө Американын эң кубаттуу тармагы, фильм индустриясы менен атаандашалабы? Бизнесмен Гарри Уанг мультфильмдери менен аракет кылып көрөм дейт. Бейжиңдин четиндеги кичинекей студияда иштеген команда Кытайдын өзүнүн Pixar'ын жаратууну көздөйт. Кичи Ейолор Кытайлык анимация компаниясы тарткан алгачкы мультфильм. Бейжиң шаарында жайгашкан Light Chaser Animation компаниясын белгилүү бизнесмен Гарри Ванг негиздеген. Ал Тудо аттуу YouTube'га окшогон видеолорду бөлүшкөн дүйнөдөгү алгачкы интернет баракчаны да ачкан. Going through the whole motion of starting something from a pure idea. Компанияны бир идеядан баштап, анан NASDAQ биржасына чейин жеткирген соң, бир нерсе жетпей жаткандай болду. Максат ишке ашканы менен күнүмдүк жумушка айланып кетти. Фильм индустриясынын жакшы жери ар дайым жаңы кино, жаңы окуяны чагылдырып турса болот. Гарри Ванг эми бул студияны АКШдагы Pixar жана DreamWorks компаниялары менен атаандаша турган деңгээлге чыгаргысы келет. Биринчи 6 айда ал дүйнөнү кыдырып, мыкты адистерди жумушка тарткан. Ванг Кытай эли менен байланышты жоготпоо үчүн ар дайым Кытай каармандарын колдонот. Жаңы бизнес негиздегенде тобокелчиликтер көп болот. Бирок алар Вангга тоскоолдук кылган жок. Once you take that plunge, Чын айтканда баштап алгандан кийин коркунучтуу деле эмес. Кытайлардын жакшы макалы бар. Кайык көпүрөгө жеткенде кандай болсо да өз багытын тууралап кетет. Балким бул макал лакаптын күчү менен Кытай өзүнүн Голливудун жаратаар. Эми спортту теннистен баштайлы. Канададагы Роджер кубогунда британиялык Энди Маррей австралиялык Ник Кириосту утуп алды. Бүгүн Маррей 3-чү айланбада франциялык Ришар Гаска менен беттешет. Бүгүн ошондой эле дүйнөнүн биринчиси Новак Джокович, Джо Уилфрид Сонга менен, Роджер Федерер болсо Марин Чилич менен ойнойт. Айымдарда Серена Уильямс, Луция Шафаржова менен беттешкенде турат. Футболдо Реал Мадридтин оюнчусу Карим Бензема келечектеги карьерасы тууралуу аңыз кептерди токтоткондой болду. Анын клуб менен келишими 2015-жылга чейин узартылды. Быйыл германиялык Тони Круз жана колумбиялык жаш футболчу Хамес Родригес клубка кошулгандан бери Бенземанын тагдыры бүтөмүк болуп турган. Американын футбол жылдыздары биригип Германиянын Бавариясын 2-1 менен утуп алышты. Бул достук беттеши болгонуна карабай Бавариянын тренери Пеп Гвардиола каршылаштардын катуу ойногонуна ачууланып алды. Америкалык жылдыз футболчу Лэндон Донован 2 коргоочудан буйтап өтүп, өзүнүн мурдагы командасына каршы чечүүчү голду киргизди. Селфи тартканды же камера менен өзүбүздү сүрөткө тартканды көпчүлүгүбүз эле билсек керек. Эми ушундай бир селфи сүрөттүн автордук укугу боюнча талаш жаралды. Анткени ал селфи адамга эмес, маймылга таандык. Маймылдардын тобу бир фотографтын камерасын алып өздөрүн сүрөткө тарта беришкен. Эми ал фотограф бул сүрөттү интернеттеги гиганттардын бири Викимедиа акысыз таратып жатканына каршы чыгууда. Викимедиа болсо сүрөттү жаныбар тарткандыктан автордук укук эч кимге таандык эмес деп жатат. Эми өзгөчө селфиден жаралган талаш кандай аяктар болду экен? Бул жана башка жаңылыктарды сайтыбыздан окуй аласыз. Алар менен тааныштырган Кубат Касымбеков. Аман туруңуз.